Бул продукт Саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты менен сатыкка чыгарылган эмес деп атат. Каяктан келди? Түшүндүрүп бериңизтерчи бул. Это лекарство, получается, нам знакомая одна оставила. Таныштар алып келип аптекага бере беребиз. Сиздердин положенияда көрсөтүлгөн ошол? Просто попросили. Ну, мы же все люди. Бир мисалга келтирип бере аласыздарбы? Ушу 4,5 миң аптеканын ичинен ушундай лицензиясын жокко чыгардыр ушул департамент деген далилди айта аласыздарбы? Просрочный дары дармектер жокпу? 50 миң сомго айыппул салынды. Азыркы Айыпы Медербековага. Мага объяснительный жазып берип коюңуз. эгерде ушундай көп аптека болгон болсо эмнеге бизде оорулуулар азайбайт? Аптека көп болгондон кийин демек оору азайыш керек деген сөз да алчы. Анда бул дары өзүңүздөргө кут кылсын анда. Дал ушул газоблок жогорку технология менен жасалган. Кыргызстандагы эң мындай бир азыркы заман талабына ылайык. Биринчиден бул өзүбүздүн өндүрүш. Кыргызстанда биринчи жолу ачылган автоклавдык дүйнөлүк жогорку стандарттагы газоблоктор. Бул баягы көчөдөгү жанагындай мындай басса кирип кете турган сапатсыз газоблоктор эмес. Арзан да түшөт экен. Жалпы курулуштун жыйынтыгындачы. Муну жылуулаштын деле кереги жок. Буга эч кандай бир башка кошумча дагы курулуш каражаттарын пайдаланбайсыздар. Анан тез бүтөт, абдан жакшы курулуш каражаты. Баарыңыздарга мен ушул курулуш каражатын сунуштайм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мен азыр Бишкек шаарында турам. Бүгүнкү көтөрө турган, айта турган, алып чыга турган маселе бул аптекаларга байланыштуу десем болот. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда учурда акыркы статистикага ылайык 4300-дөн ашуун аптека каттоого туруп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Дары каражаттарынын канчасы Кыргызстанга кирип атат, кандай дарылар кирип атат, ал адамдардын ден соолугуна кандай пайда берип атат деген суроолор бул аябай актуалдуулугун жоготпойт десек болот. Эмне үчүн дегенде, бул бир жагынан ушу дары каражаттарындагы мыйзамдуулук деген бир момент бар. Экинчиси өзүңүздөр билгендей, биологиялык активдүү каражаттар, кошулмалар деп коет, БАД. Бунун дагы чоң суроолору бар. Анткени ушул санитардык көзөмөл кызматы бул тармакта кандай көзөмөлдөп атат, кандай дарыларды бүгүн адамдар пайдаланып атат. Абдан бул тармак чиеленишкен, абдан бул тармак мындай бир олуттуу десек болот. Анткени адамдардын ден соолугуна түздөн түз таасир этип турган дал ушул дары каражаттары болуп эсептелет. Ошондуктан бул тармакта дагы көп суроолор, көп көйгөйлөр бар. Азыр сиздерге айта турган нерсе бир маселе бул мен мындан 2 күн мурда көзүм ооруп, атайын дарыгерге көрүнүп, анан дарыгердин көрсөтмөсү менен бир катар дарылардын тизмегин жазып берди. Ошол дарыларды пайдалан, ошолорду колдонуп, кайра мага менин көзөмөлүмө келесиң деп жиберди. Анан мен кагазды дарыгердин көрсөтмөсүн көтөрүп алып, аптекалардан дары издедим. Экөөсүн таптым, анан үчүнчүсүн дал ушул жерге келип таптым. Бул Карнерегел деген көздүн гел экен, майз
Анан өзүңүздөр билесиздер, дары дармек деген мобилдик тиркеме бар. Ошол тиркемени көчүрүп алсаңыздар, көп мындай бир жакшы, ыңгайлуу тиркеме да. Ошол тиркеме аркылуу мен бул дарынын QR код аркылуу текшердим. Кыргызстанга качан кирген, бул дарынын срок просрочный эмеспи, мыйзамдуубу, бул легалдуу келген дарыбы деген бир катар суроолорго ошол тиркемеден жооп алсаңыздар болот. Ошол тиркемеге салсам, бул жакта Кыргызстанда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан каттоого турган эмес деген нерсени көрсөтүп берди. Анан ошо сатуучуга айтсак, колун жаңсаган бойдон бизге эч бир алгылыктуу жооп бере албады. Анан азыр ошол боюнча мен дары дармек жана медициналык буюмдарды камсыздоо көзөмөлдөө департаменти бар. Ошол департаментке Саламаттык сактоо министрлигинин астында барып, бул маселеге кандай жооп бересиңер, эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик каттоодо турбаган дарылар аптекада сатылып атат деген суроону бергенде, алар бир катар базадан карап чыгып, чын эле бул дары базада жок экен деди. А эмне кыласыңар десек, биз ушулар боюнча иш алып барабыз, ушулар боюнча атайын аракеттер жасап атабыз деп жооп узатышты. Азыр ошол департаменттин өкүлдөрүн ошол аптекага чакырдым. Кандай чара көрүшөт, эмне чара көрүшөт, укук бузуу кодексине ылайык ошол мыйзамсыз кирип аткан дарыларга атайын айыппулдар дагы бар. Азыр жүрүңүздөр, департаменттин өкүлдөрү да бул жакта чогуу сүйлөшөлү. Саламу алейкум. Көрөрмандар үчүн аты жөнүңүздөрдү, кызматыңыздарды бир белгилеп кетсеңиздер. Башкысы Сиз Талант Дүйшенбиев, дары каражаттар жана медициналык буюмдар департаментинин фармацевтикалык инспекция бөлүмүнүн башчысы. Анда чара көрө турган кызмат сиздер экенсиздер, Дал ушул аптекага келген. Мына жолдун бою бул Московский көчөсү. Аптекадан башың айланат да. Катарынан аптека. Анан ушул жерден мен дал ушуга киргенмин. Азыр мында дүмүрчөгүм бар. Канча сом калганмы? 885 сом экен. Ушул боюнча азыр сиздер менен чогуу сурасак болобу? Кирсек болобу? Жүрүңүздөр анда. Дал ушул аптекадан алганбыз. Саламатсыздарбы? Дары каражаттар жана медициналык буюмдар департаментинен келип, атым Талант Дүйшенбиев, фарм инспекция бөлүмүнүн башчысы. Силерге пландан тышкары жолдомо алынып, сиздин аптекага арыз түшүп, ошо жолдомонун негизинде келдик. Азыр сизге удостоверениеңизди көргөздүңүз да. Менин атым Улукбек. Кардарыңыздармын мен. Сизди тааныйт экенбиз, что-то бир жерден көргөндө ал. Сиздерди Мына тааныйт. жолдомо алынды. Можно, да? Вот, көрсөңүз болот. Жолдомо эмне себептен алганын аны менен таанышсаңыздар болот. Сиздердин аттарыңыздар кимдер? Айман. Айман эже, эже, бечиктериңиз. Тагыныңыз. Заведующий ким? Сизбе? Ошол арыздын негизинде. Камерге реже читалды. Ошолду? Билбейм, азыр Ошол. неме барбы? Аны абайлап алып, жаган бериңиз көрөлөр бар. Неме эже? Бул жактан арыз, анан квитанция турат, что сизден алынган подтверждение. Бул дары экен. Мен алдым, дарыгердин көрсөтмөсү менен. Анан билесиздер да, бул адам ден соолугу, мамлекеттик каттоодо мыйзамдар, бул кандай кирген, бүгүнкү күндө мыйзамсыз киргендигин айтып атат. Бул таможнядан кантип өтүп кетти? Кыргызстанга кирген ар бир дары каттоого туруш керек, чынбы? Каттоодон өтүп, мамлекеттик ошол мыйзамга ылайык каттоодон өтүп, анан Кыргызстандын дардык каражаттарына сатылыш керек. Бирок бул андай болбоптур.
Каяктан келди? Түшүндүрүп бериңиздерчи бул дарыны. Түшүндүрүп берейин мен. Это лекарство, получается, нам знакомая одна оставила. Она несколько штук, оказывается, взяла, попросила продать. Ну, потому что, говорит, ей не понадобилось уже. Байланышып көрбөйлү ошол знакомыңызга? Таанышыңыздын байланышы жок болсо анан кантип сиздер менен тааныш? Письмо уже давно она у нас стоит. Она давно стоит. Вы в прошлый раз вы приходили. Я помню, вы у меня взяли, да, Карнирагель. Взяли. Ошо таанышыңыздан сүйлөшүп көрбөйлү? Таанышыңыз каяктан алды муну? Анан тааныштар алып келип аптекага бере береби. Сиздердин положенияда көрсөтүлгөн ошол? Просто попросили. Ну, мы же все люди. По-человечески попросили. Попросили, да. А так мы- мындай эле жалдырап сурап келди деп бир кишилер алып коюп калган. Сиздер көчөдөгү эле бирөөлөр жалдырап келсе ала бересиздер дарыларды. Телефону барбы ошонун? Эгер мындай да, эгер бул боюнча азыр укук коргоо органдары өздөрүнүн ишин алып бара турган болсо, сиздер бизди алдабазык жалган көрсөтмө берип атсаңыздар, бул өзүнчө бир маселе болуп калат да. Ошон үчүн сиздер ачык айтышыңыздар керек. Каяктан келген дары бул? Ошону точно эми билбейбиз, бирок биз деле айтып атабыз, мына албаш керек болчу да, ушундай болуп калды. Жардам беребиз деп. Бул мына бизге дары каражаттар жана медициналык буюмдар департаменти дары жагынан уполномоченный орган билесиздер. Бул силердин алганыңар туура эмес. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 77 беренесинин пункт 8-сине ылайык бул дары Кыргызстанга келгенде Кыргыз Республикасынын реестринде катталган эмес, регистрациясы жок жана сапатын баалоодон өткөн эмес. Заключение об оценке качества жок. Ошол себепке азыр мага объяснительный жазып берип коюңуз. Ушул жерден биздин специалист протокол толтурат. Ошого кол коюп акты толтурулат дагы. Ошо. Жетекчиңиздер ким? Иште башта уруксат берсеңиз кирип эрте бүтүрүп эле Ооба, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди улантып бериңиздер. Жетекчиңиздер ким? Канча аптека бар сиздерде? Сиздердин бул жакта эмне деген аптека экен сиздердики? ИП Медербекова деген аптека экен, э? Канча аптекаңыздар? Кыргызстан Бишкектеби? Албаш керек. Жок бизде. Ошо күнөөс ошол калды да. Ошол мен ишенейин да, анан биздин мекендештер да ишенсин. Айтып бериңиздерчи, ошо аты ким, фамилиясы ким таанышыңыздардын. Анан балким номерин бере аласыздарбы? Таанышыбыздан мындай бар. Сиздердин азыр жүйөңүздөр мындай сумсак болуп атпайбы? Биз ишенип калалы, мына номерден, мына деген таанышыбыз, ошого чалып көрсөңүз, балким бизди тастыктап берет, чын эле таштаганыбызды депчи. Көрсөтүп бере аласыздарбы? Түшүнүктүү, бирок я же лично я не брала. Я просто продала, получается. Я не Оно? брала. Мобилдик тиркеме бар. Бул жерде дары-дармек деген. Ошол жерден көрсөңүздөр болот. Дары-дармек тиркемесинде дарылардын тизмеси жашоого мына эң керектүү дарылардан 900 тизме бар. Бул жерде ушул баадан өтпөш керек деп азыркы департамент атайын баа коюп берген. Дары-дармектердин баасын көзөмөлдөп. Ушул баадан ашпаш керек деп, анткени аптекаларда бүгүн асмандын башына чыгып баалар көтөрүлүп атпайбы? Ошону мониторинг жүргүзүп, анан ушундай дары-дармектерди баасын көзөмөлдөп атышат. Эгерде ушундан көрсөтүлгөн баадан сиз алып аткан дары жогорулатылган баа менен сатылып аткан болсо аптекага, антимонополияга чалып, антимонополияга арыз жазып, дал ушул аптеканын үстүнөн арыз жазсаңыздар, аптекага 30 000 сомдон баштап айып салат. Укук бузуу кодексине ылайык очойгон айып салат. Ошондо мындай дары-дармекти жалпы көзөмөлдөгөнгө жардам болот да эл тараптан дагы. Анан бул жерде дары-дармекти текшерүү боюнча атайын могу жерде QR коддун эмеси бар, белгиси. Мен ушул дарыны алгам. Азыр мону салып текшерип атам. Мына. Бул продукция Саламаттык сактоо министрлигинин уруксаты менен сатыкка чыгарылган эмес деп атат. Ошонун айынан азыр аптекага укук бузуу кодексине ылайык ыйгарым укуктуу орган
айып пул салып атат. Анан алкагында ушундай мыйзамсыз дарылар аптекаларда сатылбайт. Бул жалпы Кыргызстан боюнча аптекаларга сабак болот. Аптекаларга мындай тартип болот да. Ошону ар бириңиздер ушинтип эле текшерип билип алсаңыздар болот. Атайын буга бир мамлекеттик орган мунун артынан баарын текшерип жетишпейт да. Ошон үчүн мындай кылып эле текшерип койсоңуздар, дарынын чыкканы, датасы баарысы көрсөтүлүп турат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, пенсионерлерге атайын жеңилдиктер барбы сиздерде? 1000% скидка. Это во всех аптеках 1000% скидка кетет, да? Просрочный дары-дармектер жокпу? Жок. Мы все за 3 месяца вперед смотрим, убираем. Потому что мы же здесь втроем работаем, каждый свою полочку смотрит, просматривает. Эгер просрочный болуп кала турган болсо дары, анын кимдин мойнуна жүктөлөт? Утилизация. Утилизацияга кайка жибересиздер? Полностью их убираем, смотря что именно. Если укол, Айырмасы жок. да, мы полностью ломаем, все выливаем, выкидываем. Бирок такыр укпайбыз да, ушу утилизация кылыптыр аптека. Нет, у нас машинальная утилизация идет. Собирается, допустим, определенное количество, утилизации сразу идет. Мага бир аптекада иштеген жаран айтты да, биз эгер дарыны сатып бүтө албасак, биздин айлыгыбыздан кармап калат. Мөөнөт өтүп кеткен болсо, ал биздин мойнубузга жүктөлөт деп атат да. Сиздерде ошол барбы? Ну, какой-то процент, там, допустим, 20% может быть на троих на нас дилер. Ну, сколько работает человек на них дилер. Остальные, они наберут на себя. Сиздерде система ушундай, эгер дары-дармек просрочный болуп кала турган болсо, ал сиздердин мойнуңуздарга жүктөлөбү? Жүктөлөт, но не полностью. Там какая-то часть, она идет от процента. Вот они 50% убирают с лекарств, и уже вот эти 50%... Сиздин айлыктан кармалабы? Нет, 25% укалат. 25% пайыз. Или на двоих делится. Демек, сиздин максатыңыз дарыны сатыш керек? Ну да, но в основном мы же заранее сроки смотрим за 3 месяца вперед и уже отмечаем. Вот, допустим, идет, да, срок, ближайший срок, мы уже вот так отмечаем, чтобы знали. Заранее так. 4126 сом дейт, Азыр ушул дарыны текшерип көрөлүчү гана. Мунун штрих коду жокпу? 620 литров, это я вам датасы экен, кана QR код? Жок, штрих код бизге эме керек? QR керек да. Неге QR код жок? Инспекторлар, могу дарыдан QR код жокпу? 600 сомдук дары экен. Азыр 600 сом болгондон кийин ЕБДга кириш керек эмес? Качан келген бул? Давно ли geldi был? Видите, сейчас я вам даже сколько. QR код да жок экен. Это давно стоит у нас? Это мы по срокам уже отметили. QR код менен бир дары берип бериңизчи. Айырмасы жок, любойун эле. 385. QR код бар мына. Бул жерден карасаңыздар мындай. Мынакей мында чыгып атат, көрдүңүздөрбү? Сериясы чыгып атат, партиясы чыгып атат, жарактуу мөөнөтү чыгып атат, өндүрүлгөн датасы чыгып атат, өндүрүүчү компания чыгып атат, сатуучу чыгып атат мына. ИП Медербекова аптека. Ушундай тизмеги менен чыгат. Бул дарыларды мындай мамлекеттин каттоосунан өткөн дарылар да. Урматтуу көрөрмандар, азыр өзүңүздөр көргөндөй бул жакта ушул тийиштүү ыйгарым укуктуу орган өзү протокол чыктыңыздар, Протокол боюнча бузуулар аныкталып, кодекс, укук бузуулар кодексинин негизинде 77.8 беренесинин негизинде 50 миң сомго айып пул салынды. Азыркы ИП Медербековага. Анан эми бул мисал сиздердин бардык кызматка, сиздердин ушул функционалдык милдетке жаткандыктан башка аптекалардын баарын эми
Бул бир мисал болуп атат да. Башкаларында ушундай көзөмөл жүргүзөсүздөрбү? Айтып кетчү нерсе 2025 жылдын 1 январынан баштап мораторий алынган. Биз Министерство экономика менен макулдашып плановый проверкаларды жүргүзүп атабыз. Плановый проверкада 7 айдын негизинде 8 миллиондон ашык айыппул салынды. Жана ушундай плановый проверкада негизи биз уведомление беребиз биринчи 10 күн мурун силерде текшерүү болот деп. Ал фирма, фарм компания даярданып ушу неме кылат да плановыйга. Даярдангандан биз барып нарушенияларын аныктагандан кийин айып салабыз. Айып салгандан кийин предписание на устранение деген бар. Устранениега получается, если аптекада бир фарм порядок нарушение болсо, ошолорду устранить эткиле деп 1 айга чейин срок беребиз. 1 айдан кийин устранить этпесе, дагы айыпка жыгылат, контрольный проверкадачы. Ушинтип биз неме кылабыз. Контрабандалар дагы чыккандар болгон. Контрабандаларда чыкканда чара 50 миң айыппул салып, жана ошол табылган дарыларды 34-чү постановление Кабинета министров бар. Уничтожение лекарственных средств, именно контрабандных. Ошону комиссионное уничтожение кылышат. Экологиядан заключение алат. Заключение алгандан кийин уничтожающий компания менен договор түзүп, департамент экология, санэпидтүнүктүү комиссионный уничтожение. Азыр муну уничтожение кыласыздарбы? Берки ушундай дарылар канча боюрак бар экен, аныктадыңыздарбы? Карнерегелден. Карнерегелден витринадан карап бизден чыктык, табылган жок. Жокпу, башка бирөө эле калды беле? Ушул эле калды беле? Саткан жок, айтып коюп, муну биз бирөөгө жардам берип алып коюп. Бир эле штук саткансыздарбы? Бир эле штукту чыштаган, бир кемпир кечке кетпей ыйлап отурганда болсо, алып калып акчасын берип койгонбуз. Турган анан сурап келипсиз. Сатып коюптур кыздар. Мага пападайт этип калганын карабайсыздарбы эми? Ошону таң калам да. Сизге туш болуп калган. Анан биз ушул жерден белгилеп кетишибиз керек. Кайсы бир сиздердин конкурентиңиздердин же башканын кызыкчылыгы эмес, практикадан мен өзүмдүн башыма туш болгон үчүн, мен ушул окуяга дуушар болгон үчүн анан ушуну чагылдырууга дуушар болдук. Биз дагы көрөрмандарды айтабыз, башка ошол жанагы чоң компаниялар болсо дагы ошолордон дагы ушундай моменттер катталса бизге кайрылыңыздар. Тийиштүү кызматтар менен барып, аларга дагы ушундай мыйзамсыз дары-дармектерди сатып аткан болсо, аларга жогорудагыдай 50 миң сом мөлчөрүндөгү айыппулдар салынаарын белгилегибиз келет. Анда бул дары өзүңүздөргө кут кылсын анда. 885 сомбу? Ошондой экен го. Бул дүмүрчөгүн сиздерде калабы? Бул баары бул жакка калат. Бул протоколдор болду, да? Протокол барын. Буну билесиздер да жана. Бул жакта 3-чү бети бар. 3-чү бетте код оплаты турат. Ушу код оплаты менен 130 күн ичинде негиз төлөш керек, бирок эрте төлөңүздөр. Анткени убактысын өткөзбөйсүңөр, биз протокол пенияга чыгарышыбыз керек да. Ал болсо двойной штраф. Кана 50 миң салгандыңыздар кана? 77.8 50 миң айыппул салынды. Тартылсак болобу? Түшүнүктүү. Макулуңуздар, эми башка дарылардандай Айта алмайт. этаптарга сатпаңыздар. Ой, сатпаңыздар, көрдүңүздөр. Бир жылда 3 жолу ушунда кайрылуу түштү. Буга чейин аптекага приостановление лицензионной деятельности, получается, Минздравга биз комиссияга жөнөтөбүз. Башка аптекаларга да сабак да, мисалы бирөөлөр суранып келиши мүмкүн, же мыйзамсыз ушундай сатуулар болуп аткан болсо, канча жолу алардын лицензиясын Минздрав берет да? Лицензиясын жокко чыгаруу үчүн кандай дагы основания керек? Эгер бир субъект, бир адресте жылда бир жылдын ичинде 3 жолу ушундай нарушение кылса, биз тараптан саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөтүлөт. Ушундай 195 закондун 29 беренесине ылайык ушундай субъект 3 жолу нарушение кылды деп биз жөнөткөндө комиссия карап, сиздикин приостановление же предупреждение комиссия карайт, же болбосо
сотко жөнөтүп сиздин Эми лицензияңызды бул- фарм деятельности лишайт этет да. Бул Ошон биздин үчүн мыйзамдар да. тартипти сакташыңар керек. Бул аптека мындай болгон эмес, буга чейин болду уже. Жок, бул Эми мына 4,5 миңге жакын аптека бар экен. Сиздердин функция ушундай. Бир мисалга келтирип бере аласыздарбы ушу 4,5 миң аптеканын ичинен ушундай лицензиясын жокко чыгарыптыр ушул департамент деген нерсеге мисал кылып бир далил айта аласыздарбы? Мындай случай 24-жылы болгон. Фирманын атын айтпай эле коелу. Ал жерде фарм компаниянын бир канча жолу укук бузуулар аныкталып, биз жактан да чаралар көрүлүп, материал сотко кеткен. Ал аптека азыркы убакта жабылды. Субъект полный жабылды да. Түшүнүктүү, мейли, чоң рахмат. Содаңыздар болсун. Бетаптар оорубасын. Жакшы туруңуз, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр күбө болгондой азыр дал ушул жогорудагы мыйзамсыз дарыны сатып аткан аптекага айыппул салынды. Анын алкагында түшүнүк каттар жазып берип, ошол эле учурда саткан дарыны кайтарып алышты. Бул нерсе менен жалпы Кыргызстандагы 4300 аптекага биз маалымдайбыз. Дал ушундай дарыларды, мыйзамсыз дарыларды адамдардын ден соолугуна кооптуулук жарата турган жагдайларга барбаңыздар. Эгерде ушундай моменттер боло турган болсо, ар бир жаран дары дармек деген тиркемеден көчүрүп эле ошол жерден текшерип, ал дары мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, ошонун баарысын көрүп, анан укуктук баа берип, ошолорго чара көргөнгө мүмкүнчүлүк бар экендигин биз мисал менен көрсөтүп бергибиз келди. Ушундай туугандар. Анан жалпы эле ушул жана биологиялык активдүү каражаттар деп бат деп коет, ошолорду дагы көңүл буруп көчөдө сатылган, ошол базарларда сатылып аткан дары дармектерге дагы мындай сергек мамиле кылсак деген ойду айткым келет. Жалпысынан эле ошо Кыргызстанда аптека эмне үчүн көп? Демек, ошончо оору пайда болуп атат. 4,5 миңге жакын аптекада 7 миллион кишиге бөлгөндө 1,5 миң айланасындагы адамга бирден аптека туура келип атат да. Эми ошончо адамга бул ченемден сырткары көп десек болот. Анткени башка өлкөгө барып келгендер, башка өлкөдөгү биздин мекендештер таң калып айтышат да, Кыргызстанда аптека көп, чет элден келген туристтер дагы Кыргызстанда абдан көп экен аптека депчи. Анан бир логикалык эле ой да. Эгерде ушундай көп аптека болгон болсо, эмнеге бизде оорулуулар азайбайт? Эмнеге бизде ушул бейтаптардын саны тескерисинче көбөйүп атат да? Аптека көп болгондон кийин, демек, оору азайыш керек деген сөз да алчы. Бул дагы бир мындай түшүнүксүз, логикалык бир сыйымы жок көрүнүш. Биздин баракчага жазылып, башкалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Бар болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11.